Adım Herdem Eyüpoğlu komiserim. Herdem Eyüpoğlu. Evet, bu numara babamın olduğu için. Анталияда асма жолдун кабинасы кулап, кыргызстандык аялда жабыркаганы айтылууда. Кырсыктын себеби азырынча белгисиз. Аймакка өрт өчүрүүчүлөр, полиция, дарек жана куткаруучулар жөнөтүлгөн. Анталияда асма жолдун кабинасы бийиктен кулап, бир адам каза болду. Жабыркаган 7 кишинин арасында кыргызстандык аял бар экендиги тууралуу туркиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазышууда. Окуя Анталиянын батышындагы Коньялты жээгинен тоого чыккан асма жолунда болгон. Ичинде жүргүнчүсү бар кабина аскага жакын жерге кулаган. Жүрүп бараткан кабиналардын бири белгисиз себептерден улам кулап түшкөн деп айтылат Айжа агенттигинин маалыматында. Асма жол иштебей калгандыктан 25 кабинада 184 адам камалып калып, алар тек учактын жардамы менен куткарылганын кабарланды. Аймакка өрт өчүрүүчүлөр, полиция, дарек жана куткаруучулар жөнөтүлгөн. Маалымат блог Спутник Кыргызстан. Садыр Жапаров Улуттук илимдер академиясына пландан тышкары барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн Улуттук илимдер академиясына пландан тышкары барды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Мамлекет башчысы кызматкерлердин иш шарттары менен таанышып, илимий ишмерлер академиянын жетекчилиги менен сүйлөштү. Барлашуу учурунда Садыр Жапаров илимпоздорду илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, жаңы технологияларды жана инновацияларды иштеп чыгуу, ошондой эле өлкөнүн алдында турган түрдүү маселелер боюнча эксперттик кеңештерди берүү аркылуу экономика тармактарын өнүктүрүүгө активдүү катышууга чакырды. Бүгүн ошондой эле Садыр Жапаров Гараев атындагы ботаникалык бакка барып, аймакты көрктөндүрүү жана реконструкциялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен таанышты. Президент кароосуз калган коомдук жайларды иретке келтирүү зарылдыгын айтты. Ал буга чейин жергиликтүү бийлик органдары бул маселелерге жакшы көңүл бурбай келишкенин билдирди. Бирок учурда шаар мэрлери жана райондордун акимдери коомдук жайларды жакшыртуу боюнча комплекстүү иштерди жүргүзүүгө тийиш экенин айтты. Маалымат блог Кабар KG. Ысык көлдүн жээгинде унаа айдаган жаран айыпка жыгылды. Ысык көлдүн жээгинде унаа айдаган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Бул тууралуу жол коопсуздугун көзөмөлөө кызматынын башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Социалдык тармактарда джип үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу: Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек, Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ысык көлдүн жээгине чейин унаасын киргизип айдап бара жаткандыгы тартылган видео тараган. Бул боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы унаанын ээсин табышкан. Ал 1993-жылы туулган жаран болгондугу аныкталды. Укук бузуу кодексинин 189-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык ага 15 000 сомго айып салынган. Айдоочу кылган туура эмес жоругун мойнуна алып, коомчулуктан кечирим сурады. Маалымат блог Репортер KG. Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү пара алып жатканда кармалды. Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды деп билдирет УКМКнын басма сөз кызматы. Маалыматка караганда УКМК тарабынан Ош облусунун Ноокат районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын капитаны КХТга карата кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгү опузалап пара талап кылуу боюнча кылмыш иши козголду. Аталган жаран жабырлануучунун жеке ачык айыптоосун колдоодон баш тарткандыгы тууралуу каршы билдирүүсүнө карабастан, бейбаштык боюнча материалдар боюнча кылмыш ишин токтотуу үчүн 100 000 сом өлчөмүндө пара талап кылган. 28 мартта УКМК кызматкерлери тарабынан Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгы менен биргеликте Ноокат районунун имаратынын жанында 40 000 сом пара алып жаткан жеринен Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү милициянын капитаны кармалды. Окуя болгон жерде кароонун натыйжасында кармалган жарандын унаасынын салонуна пара катары арыз ээси тарабынан берилген 40 000 сом акча каражаты чөпүрөккө оролгон абалда табылган. Тергөө
амалдары жүргүзүлүп кармалган жаран Ош шаардык сотунун чечими менен 27 майга чейин УКМКнын тергөө абагында киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Маалымат булак репортер KJ. Балдарынан салып атат да, балдарын. Yo, sizge kolunuzga berem ben bunu. Nege deseniz keyin dagı bu yoqda bolsun da, dalsın sırası. Ha, deyin taşın beri var mı? Ha. Кыргыз Республикасынын Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин башкармалыгынын тергөөчүсү деген арыздануучу сиздин үстүңүздөн арыз менен кайрылган кармалды. Башка эчтеке жок. Камера тапту, зафиксировала. Все.